Бул күн кадимкидей эле эч нерседен капарсыз, бейпил күн эле. Асман ачык, элдин көңүлү жайдары болчу. Кайгы менен иши жок жашоонун тынч агымы өз нугунда өтүп жаткан. Кыргыз жоокерлеринин фронттогу эрдиктери дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашкан. Чектеги Брестчевин коргоо ата мекендик согуштун тарыхындагы маанилүү күндөрдөн болуучу. Аскерлер бир айдан ашык убакыт бою чепти коргоп душманга тарттырбай кармап турушкан. Бишкек шаарынан аскерге чакырылган Николай Дмитриев Михайлович 1941 жылы 10 июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн 1941 жылы 31 августта кыргызстандыктардын биринчи Советтер Союзунун баатыры аттуу наамга ээ болгон. Кыргызстандын өкмөтү согуштун биринчи эле күнүнөн калкты жоокерлик жактан окутууга, жоокерлик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. СССРдин Жогорку кеңешинин президиумунун 1941 жылы 22 июндагы буйругуна ылайык өлкөдө аскерлерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иштери башталган. Иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385 аткычтар дивизиясы, андан соң 40-чы, ошондой эле 153 аткычтар бригадалары, 2 улуттук ат дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары, ошондой эле колхоздору жактан жабдылган. Алардын ичинен согуш майданына биринчилерден болуп курамын Кыргызстан, ошондой эле Казакстан республикаларынын элдеринен түзүлгөн Кыргызстандын жоокер комиссары генерал-майор Панфилов жетектеген 316 аткычтар дивизиясы кирген. Москваны коргоо үчүн 1941 жылы ноябрь айында болгон кармашта бул дивизиянын жоокерлери бир ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо аркылуу дивизиянын бөлүктөрү фашисттердин 2 танкылык 29 мотордоштурулган 11 жана 10 жөө аскерлер дивизиясын талкалап 9000 немец солдаттары жана офицерлерин 80 танканы ошондой эле башка куралдарды жок кылышкандыгы үчүн 316 аткычтар дивизиясы 8 гвардиялык аттуу наамга ээ болуп Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Волоколамский районундагы Кусково аттуу айылынын аймагында 1941 жыл 18 ноябрда Иван Васильевич Панфилов каза болгон. Иван Васильевич Панфилов каза болгон соң ага Советтер Союзунун баатыры деген наамы ыйгарылып, өзүнүн дивизиясына берилген. Андан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 аскерлерине да берилген. Анын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Иван Добробобин, Григорий Петренко болгон. Сталинградтын алдындагы Түндүк Кавказдагы, ошондой эле Курскинин алдындагы кармашта кыргызстандык аскерлер да эрдиктердин үлгүсүн көрсөтүү менен баатырларча кармашып, көп ата мекен үчүн курман болушкан. Воронеждин түштүк жагындагы Дон дарыясынын алдындагы салгылашууда 1942 жылдын 6 августунда Чолпонбай Төлөбердиев душмандын зотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс, өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наамы ыйгарылган. Түндүк Кавказ фронтунда бөлүктүн командири кыргызстандык Григорий Исаевич Выглазов 1942 жылы 16 майда жоокерлери менен душмандын 8 танкасынын чабуулун токтоткон жана өзү 3 танканы өрттөп 20 фашистти набыт кылган. Ага 1943 жылы 22 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наамы ыйгарылган. Ушундай баатырдыгы үчүн Батыш фронтундагы жердешибиз Афанасий Иванович Волковенко да татыктуу болгон.
Сталинград үчүн салгылашта артиллерист, наводчик, сержант Дайыр Асанов баатырлыгын көрсөткөн. 1943 жылы 26 октябрь айында ага Советтер Союзунун баатыры деген наамы берилген. Закавказья фронтундагы ротанын саясий башчысы Кубат Жуматов да чоң ирдик көрсөткөн. Ал өлгөндөн соң Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. 1941 жылы декабрда Кавказ үчүн болгон кармаштардын биринде бөлүктүн командири Акун Садырбаев фашисттердин арты-артынан ага ыргытылган 16 гранатасын тосуп, кайра душманга ыргытууга жетишкен. 17 гранатаны ыргытууга жетишпей, колунан жарылып каза болгон. Ал эрдиги үчүн Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Кавказды коргоодо ротанын саясий башчысы Сулайман Жунтубаев, ага лейтенант Темиркул Үмүталиев, артиллеристтер Керим Каракбаев, Тыныбай Бейшенбаев, ошондой эле Абдыкалый Жумакеев чоң эрдиктерди көрсөтүшкөн. 1942-1943 жылы кармашта 8-чи гвардиялык Панфилов атындагы Тышкар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы аскерлердин 18,5%-ын кыргыздар түзгөн. Дивизиядагы снайперлер Алымкул Абибулдаев, Токтогул Сабеков, Болжигит Төрдубаев ар бири 25-тен 150-ге чейин гитлерчилерге топол жүрүшкөн. 1943 жылы сентябрда Днепр дарыясынан өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштуудай эрдиктерди көрсөтүп, сержант Анварбек Чорпековдун взводу өзгөчө айырмаланган. Алар суудан сүзүп өтүшүп, душмандын 4 чабуулунун мизин байкарган. Днепр үчүн кармаштардын биринде пулемотчу Садык Алиназаров фашисттик 21 солдатты, ошондой эле 2 офицерди жок кылган. Көрсөткөн каармандык үчүн ал да Советтер Союзунун баатыры намына ээ болгон. Днепрде кармашта майтарылбас эрдиктер үчүн Кыргызстандан да барган. Мамасалы Тешбаев, Василий Беляндр, Владимир Крикунов, Эдвага Масков жана башкалар Советтер Союзунун баатыры аттуу наамга чексиз татыктуу болушкан. Душмандын тылында калган кыргызстандык аскерлер партизандардын катарына кирип согушушкан. Украинадагы Артемович Ковпактын партизан бирикмесинде эле 17 кыргыз болгон. Белорус партизандарынын ичинде Мурзакулов, Узбеков, Сарыбаев, Адашев өңдүү кыргыз элинин кулундары душманга каршы согушкан. 1942 жылдын аягында Панфилов дивизиясынын аскерлеринин бир тобу Ашырбай Коюнкозовдун командалыгы аркылуу душмандын тылына атайын тапшырма аркылуу жөнөтүлгөн. 1943 жылы январь айында алар Псков шаарына жакын аймактан 7-чи Ленинграддык партизандар бригадасына кошулган. 1944-1945 жылдары чабуулдарда да СССРдин бардык элдеринин жоокерлери менен бир катарда согушушкан. 1944 жылы Ленинграддын алдындагы кармашта кыргыз аскерлери Жетикашкаев, Рустамов, Юнусалиев жана башкалар өзгөчөлөнгөн. Молдавиянын Дубосары шаарынын жанында 1944 жылы апрель айында Замбрекчи Жаркынбаев душмандын 2 пулемотун 25 жоокерин талкалаган. Бул кармашта Жаркынбаев душмандын 5 жолку чабуулун мизин кайтарган. Бардыгы үчүн ал Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон.